Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылышыбызда сиздерге кыргыз элинин эң жакын досу жылкылар жөнүндө айтып беребиз. Сиздер менен мен Ажаба Амангелди жана төстүү тасма берүүсү. Кыргызстанда Аппалуза тукумундагы белгилүү аттар өстүрүлөт. Жылкы багуучу Мунарбектин фермасында Токтогулда болуп, уникалдуу тукум жөнүндө көбүрөөк билдик. Илгери бийик тоолордо сулуу жана кымбат баалуу чаар ат жашаган. Көрсө, чаар тукумунда дүйнөгө белгилүү Аппалуза тукумунун ДНКсы бар экен. Анын үстүнө биздин аттар анын өкүлдөрүнүн ичинен эң байыркы экен. Муну Австралиядан окумуштуулар келип, ДНКны алып, анализ жүргүзүп далилдешти. Бардыгы тастыкталды. Жада калса кыргыз керемети, байыркы Аппалуза жөнүндө тасма тартылды. Чаар сулуунун ээси бул убакытка чейин жарыялоону каалаган эмес жана чаар сулуу жөнүндө сөз кылган эмес. Азыр чаар сулуу чоңойду. Тирүү кезинде ал жөнүндө көбүрөөк адамдар билиш үчүн Мунарбек өз жерине, аттар фермасы жайгашкан Токтогулга, чоң, кооз иш-чарага досторун жана каалоочулардын бардыгын чакырууну чечти. Иш-чара чаар сулууну жайлоого узатуу деп аталат. Эки жердин ортосундагы аралык 275 чакырым. Анча деле көп эмес. Бирок жол 5-6 саатка созулат. Анткени тоолорду аралап өтөт. Бул жерлер укмуштай керемет. Тоо ашуу панорамасында болдук. Бул жерде жылдын кайсы мезгилинде болбосун түбөлүк каар жаап турат. Күн чыгышы жана батышы абдан кооз. Көп өтпөй жолдо чарчай баштадык. Чабандар тынымсыз айдаган жылкылар менен козулардын тынымсыз жолдо жүрүшү токтобойт. Ошондуктан биз түшкү тамакка токтодук. Бул жер Париж деп аталат. Бул жерде көптөгөн кафелер бар. Этот район называется Париж не случайно. Жүк ташуучулар серпантинди бөлүп айдаганда бул жерде бардыгы Париждегидей күйүп турат. Баса, айдоочулар ашуудан өткөндөрдү кафеге алып барышканда, алар үчүн түшкү тамак бекер болот. Проезжающих через перевал им обед бесплатно. Бизди Токтогулда күтүп жатышты. Жылкы фермасына жеттик. Мунарбек өзү бизди тосуп алды. Жергиликтүү тамак аштар менен даамдуу дасторконду даярдап коюшуптур. Жергиликтүү Токтогул Сити тобу иш-чарага даярданып жатты. А потом куплет, что ли, как бы идет, да? Вот это вот надо добавить и все. Бир аздан кийин чаар сулуу кыргыз Аппалузасы келди. С Чаар Сулуу мы встретились в 2012 году, когда мы снимали. Чаар Сулуу менен 2012 жылы чыныгы чаар ат тасмасын тартып жатканда таанышканбыз. Ошондон бери биз чогуу жүрөбүз. Азыр музыкага бир аз толкунданып жатат. Встретились и с тех пор мы с ним вместе. Көркөмдүү, абдан адептүү, улуу тукум ар бир кыймылда жана көрүнүштө сезилет. 2016 жылы Чаар Сулуу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын ачкан. Вот то, что вы сегодня видите, Жагылган, жамгыр, чаар жылкылардын үйрү. Чаар Сулуу ушул аттардын баарынын түпкү атасы. Ал чаар жылкылардын эң жаңы тарыхын баштайт деп айта алабыз. этих лошадей. То есть мы можем уже с уверенностью сказать то, что он начинает новейшую историю пятнистой лошади у нас в Кыргызстане. Ал белгилүү Hermes брендинин жолуктагы аттын прототипи болду.
Для меня это тоже было каким-то так... Мен үчүн дагы бул жакшы жаңылык болду. Эрместин менеджерлери менен байланышты. выпусках. Потом только со мной связались менеджеры. Ал учурда мен Францияда болчумун. Алар мени Швейцариядагы кеңсесине чакырышты. Жолугушуу учурунда мен аларга жылкы жөнүндө айтып бердим. Жалпысынан алар дүйнө жүзү боюнча көрсөтүлгөн чыныгы Аппалуза тасмабызды көрүп, шыктангандыгын айтышты. Настоящая Аппалуза. Потому что фильм показывали по всему миру. Пятнистая Чар жылкы дүйнөгө Аппалуза жылкысы деген ат менен белгилүү. Ал абдан популярдуу жана көптөгөн адамдар аны багышат. известных людей разводят эту лошадь. Тот же Пол Маккартни, Голливуд актеру Ричард Гир, голливудский. Как же в «Красотке», который играл, забыл его. Ричард Гир, он тоже, кстати, да, разводит таких лошадей. Всем известно. бул жылкынын кыргыздарга тиешеси бар экендигин билгендер аз. Чар жылкы америкалык Аппалузага байланыштуу деп айткыбыз келет. Чар сулуу дүйнөгө белгилүү Аппалузанын тууганы деп айткыбыз келет. Конечно, мы не претендуем на Аппалузу, но мы хотим сказать то, что лошадь Чар является родственником всемирно известной Аппалузы. Эң негизгиси Чар сулуу бул Чар аттардын түпкү атасы. Буга келечекте заводчиктер кыргыз Аппалузасын Чар тукумунун жаңы тарыхын жазуу үчүн таянышат. We'll stir our spirits till we're one. Then softest shadows will become. Кыргыздар илгертен бери чар жылкыларды өстүрүп келишет. Ал эми чет элдиктер ар дайым аларга кызыгышкан. Чар сулууларды жайлоого жиберүү урматына чоң майрам уюштурулду. Кандай болгонун кийинки видеодо айтып беребиз. Биз 2 ашууну ашып өтүп атактуу чар жылкылардын үйү болгон экологиялык фермадагы чар сулууга бардык. Токтогулда жылкы чарбасында байыркы каада салты мал узатууну өткөрүүнү чечтик. Бул малды жайлоого жиберүүдөн мурун атайын ритуал өткөрүүнү билдирет. Илгертен бери кыштоодон кийин жылкылар жайкы жайлоого жөнөтүлүп турган. Бул бүтүндөй азем болчу. Жер эни жана жийит ата тоо жайыттардын рухун жакшыртуу максатында ырым-жырымдар жана каада салттар аткарылган. Жайлоодогу жылкылар, уйлар жана кочкорлор кыштан өтүп, көчмөндөрдүн үй бүлөсүнө жакшы кызмат кылып, күч-кубатка толуш үчүн жайлоого жөнөтүшөт. Байыркы ырым-жырымды өз көзүбүз менен көрүү үчүн биз дагы ушул сонун иш-чарага келдик. Иш-чара сонун өтүп жатат. Рыба вообще прям пальчики оближешь. Жарма попробовали? Жарма абдан даамдуу экен. Очень вкусный, кстати. Ушундай сулуулукту кантип жараттыңыз? Жаратууну кааладык, анан жасадык. Это талант. Как вам чар сулуу? Супер. Достойно. Негизинен биздин кыргыз улутубуздун этникасына басымдуулук кылдык. И Везде можно продавать, да? классно, большие перспективы. Парагвайдан Мальфред, Жапониядан да бирөө бар. How are you? I'm good, thank you. What do you think about this event about Char Sulu? It's beautiful here. Very good. Бул жерде жаратылыш абдан кооз экен. Шляпа у вас очень красивая. Жапа, да. Коноктор жаратылышты жактырып, Токтогул суу сактагычынын фонунда аттар менен сүрөткө түшүү үчүн панорамага чыгышты. Бул жерде көз караштар чындыгында сонун. Чар тукумундагы аттар дагы тоого чыгып, кечки коноктордун сүрөттөрүн алардын катышуусу менен кооздошту. Тукумдун негизги өкүлүнүн капталында жүрөк түрүндөгү так бар экен. Ден сулуу кандай? Сонун, айгырдай. Здесь бул жерде бүтүндөй экосистема түзүлөт. Мейманканалар жана ресторандар болот. Пивоны сүйүүчүлөр үчүн пивоварнялар болот. Пиво здесь будет, там, пивоварни, да, там и так далее. Подумала, сейчас такую музыку поставим, еще романтично. Водохранилище, да. Суу сактагыч, жашыл өсүмдүктөр, кооздук. Убакыттын өтүшү менен адамдар материалдык нерсеге муктаж болбой калышат. Потому что Мунун баарына тоюшат. Ошондо качандыр бир кезде адамдар ушундай окуяларды каалашат. Анткени ар бирибиз кичинекей кезибизде жомоктор менен чоңойдук. мы выросли на сказках.
Кеч кирди, бирок коноктор кетүүгө шашылган жок. Алар күлүп эс алып отурушту. Ошол күнү кечинде аба ырайы жакшы болду, абдан жылуу. Түн киргенде баары сыйкырдуу аттар жөнүндө документалдуу тасма көрүү үчүн чогулушту. Жаңы Зеландиядан келген 70 жаштагы Аппалуза жылкы багуучусу Скотт сейрек кездешүүчү чаар Аппалуза жылкысынын келип чыгышы жөнүндөгү чындыкты билүү үчүн Кыргызстанга келет. Анын жылкысын табуу үчүн ал акыркы 12 жылда биринчи жолу ээрге кайтып, дүйнөдөгү эң бийик тоо кырларынын биринен өтүп, Түндүк Американын Аппалуза жылкысынын чыныгы мекени Европа эмес, Азия экендигин билүүгө аракет кылат. Расмий иш-чара толугу менен расмий эмес, чын жүрөктөн өттү. Оттогу даамдуу плов, ысык борсоктор жана салттуу Токтогул жармасы, Токтогул Сити тобунун жагымдуу ырлары. Илгертен бери жылкыларды жайлоого жиберүүдөн мурун алар жылкыларга эч нерсе болбосун деп тиленишкен. Кечинде Мунарбектин апасы бата берди. Иттер үрөт, мышыктар мияулашат. Алар бири-бири менен сүйлөшөт деген божомолдор бар. Узак убакыттан бери режиссерлор жаныбарлар адамдар сыяктуу эле сүйлөгөн тасмаларды жаратып келишет. Жаныбарлардын тили барбы? Бул тууралуу кийинки видеодо. Бардык айванаттар коммуникацияны колдонушат. Крабдар кыпчууларын бири-бирине шилтешет. Ошону менен алардын ден соолугу чың жана жупташууга даяр экендигин көрсөтүшөт. Каракатица атаандаштарын жашыруу же коркутуу үчүн таасиринде оймо чиймелерди пайда кылган хроматофор деп аталган пигменттүү клеткаларды колдонушат. Арылар татаал бийлерди бийлешип, жакындарына азык-түлүк булагы жайгашкан жер жана сапат жөнүндө кабар беришет. Жаныбарлардын баарынын байланыш тутумдары таасирдүү, бирок жаныбарлардын тили барбы? Бул суроого жооп берүү үчүн адатта тилге таандык болгон 4 өзгөчө касиетти каршыбыз керек. Бул суроого жооп берүү үчүн адатта тилге таандык болгон 4 өзгөчө касиетти карашыбыз керек. Дискреттүүлүк, грамматика, өндүрүмдүүлүк жана орун алмашуу. Дискреттүүлүк деп жаңы ойлорду жеткирүү үчүн туташтырыла турган үндөр же сөздөр сыяктуу айрым бирдиктердин жыйындысын билдирет. Мисалы, муздаткычтагы тамга магниттер топтомунда алар ар башка сөз айкаштарын түзүү үчүн кайрадан жайгаштырылышы мүмкүн. Грамматика ушул айрым бирдиктерди кантип айкалаштырууну талап кылган эрежелер тутумун түзөт. Өндүрүмдүүлүк бул чексиз көп билдирүүлөрдү жаратуу үчүн тилди колдонуу мүмкүнчүлүгү. Орун алмашуу деген нерсе учурда көрүү чөйрөсүндө болбогон нерселер жөнүндө сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн билдирет. Мисалы, өткөн, келечек же ойдон чыгарылган окуялар жөнүндө. Ушул касиеттердин бири жаныбарлардын тилинде байкалабы? Чаяндардын жана каракатицалардын тилинде жок. Алар сигналдарды бириктирбейт. Бул сигналдар грамматикалык тартипте да эмес. Алар учурдагы абалды гана өткөрүп турушат. Мисалы, менин ден соолугум жакшы же мен уулуумун. Бирок кээ бир жаныбарлар бул касиеттердин айрымдарын көрсөтүшөт. Арылар селкинчек бийдин кыймылын, узактык жана бурч менен колдонуп, тамак аш булагынын жайгашкан жерин жана көлөмүн сүрөттөө үчүн колдонушат. Демек, арылар орун алмашуу касиетин көрсөтүшөт. Миңдеген адамдардын колонияларында жашап, чөйлөргө, каркыраларга, борсуларга, жыландарга жана адамдарга жем болуп кызмат кылган иттер дагы ушундай мүнөзгө ээ. Сигналдар аркылуу кемирүүчүлөр жырткычтын көлөмүн, формасын жана ылдамдыгын, ал эми адамдарга карата кандай кийим кийип жүргөнүн жана жанында мылтык бар экендигин билдиришет. Улуу маймылдар, шимпанзе жана гориллалар дагы баарлашууну жакшы көрүшөт. Айрымдары атайын жаңдоо тилин үйрөнүп алышкан. Уошо аттуу шимпанзе көптөгөн белгилерден баштапкы фразаларды түзүп, дискреттүүлүгүн көрсөттү. Мисалы, сураныч, ачып бер, тезирээк сыяктуу. Миңдеген ашык белгини жана 2000ге жакын күнүмдүк англисче сөздөрдү түшүнгөн горилла ургачысы көз жумган сүйүктүү мышыгы жөнүндө айтып берген. Бул орун алмашуу жөндөмүн көрсөтөт. Келтирилген эки мисалда приматтар жаратылышта кездешкен байланыштан айырмаланып, адамдын байланыш тутумун колдонгонун белгилей өтүү керек. Жаныбарлардын татаал байланышынын көптөгөн башка мисалдары бар. Мисалы, дельфиндик байланыш. Алар жаш курагын,
жайгашкан жерин, атын жана жынысын таануу үчүн ышкырышат. Ошондой эле окумуштуулар алар менен байланышуу үчүн колдонгон жаңдоо тилиндеги бир аз грамматиканы түшүнүшөт. Бирок дельфиндердин табигый байланышында грамматикалык система байкалбайт. Бул байланыш тутумдары биз белгилеген айрым тилдик өзгөчөлүктөргө ээ болушу мүмкүн. Бирок алардын бири дагы 4 касиетке ээ эмес. Ошо менен Коконун укмуштуудай жөндөмдүүлүктөрү 3 жашар балдардын тил билүү деңгээлинен төмөн. Ошол эле учурда жаныбарлар бири-бири менен баарлашуу темалары адатта чектелүү. Арылар тамак жөнүндө, талаайттери жырткычтар жөнүндө, ал эми рактар өздөрү жөнүндө сүйлөшүшөт. Адамдын тили дискреттүүлүк жана орун алмашуу жөнүндө айтпаганда, өзүнүн грамматикасы менен өндүрүмдүүлүгүнүн күчтүү айкалышы менен айырмаланып турат. Мебиз чектелген элементтерди кабыл алат жана чексиз сандагы билдирүүлөрдү жаратат. Мурун жок болгон сөздөр менен татаал сүйлөмдөрдү түзүп, түшүнө алабыз. Биз тилди чексиз көптөгөн темаларда пикир алышуу, ойдон чыгарылган нерселер жөнүндө сүйлөшүү жана калп айтуу үчүн колдоно алабыз. Изилдөөчүлөр жаныбарлар менен байланышуунун башка өзгөчөлүктөрүн ачып улантууда. Адамдардын тили жана жаныбарлардын баарлашуусу анчалык айырмаланбастан, тескерисинче, бири-бири менен тыгыз байланышкан процесстер болуп чыгышы мүмкүн. Жалпысынан алганда, биз баарыбыз жаныбарларбыз. Кыргызстандын чыгыш тарабындагы Тянь-Шань тоо этектеринде жашап, жылкыларды баккан киши өзүнүн жашоосу жөнүндө айтып берет. Саякатчы жана биздин өлкөнүн коногу ал жөнүндө видео тартып, бул видеону YouTube сайтына жарыялаган Тони Андерсон. Алыш. Мен атым Алмаз. Бул жерде аты Жолголот деп айтылат Кыргызстандын ичинде. Бул жерде биз жылкы кармайбыз, көбүнчөсү мингич аттар. Анткени биз туризм менен иштейбиз. Ушул жайдын күнү көбүнчө биз турларды организовать этебиз. Ушул мингич биздин жылкылар. Бул жерде биздин жылкылардын арасында кыргыз жылкылар бар, ошондой эле ар кайсы породадагы жылкылар бар. Келген конокторду тосуп алып, ат мингизебиз. 10 күндүк турлар бар. Бул жерде биз эмне үчүн? Бул жерде жашап аткан себебибиз мен өзүм жылкы баласын абдан жакшы көрөм. Ушул жерде аяктап бул жерде алганбыз, ушул жерде алып багабыз. Бул жерге бул жерде абасы таза десем. Биздин ата-бабаларыбыз жылкы менен чоңоюп келген, ошондой ата-бабалар ушул жылкыны колдонушкан. Бул жылкыны биз эмне үчүн колдонобуз? Биз бул транспорт катары колдонобуз. Тоого барганда ошондой эле бул биз мээнин сүтүн колдонобуз, кымыз жасайбыз. абдан кооз болот, тоолорубузда абдан кооз, биздин жаратылышыбыз кооз, абасы таза, ошон үчүн
жакшы көрөбүз, жай айын жакшы көрөбүз. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздердин көңүлүңүздөргө позитивдүү эмоцияларды тартуулай турган ырды сунуштайбыз. Ушинтип биздин жылкыларга арналган чыгарылышыбыз аяктады. Сиздерди абдан жакшы көрөбүз жана дүйнөдөгү болгон бүт жакшылыктарды каалайбыз. Сиздер менен мен Ажамал Мангелди жана түстүү тасма берүүсү болду. Саламатта калыңыздар.